Абдан ыраазы болбойт. Болсун. Рахмат. Мына жолдорду салып атабыз, зарплаталарды көтөрүп атабыз, пенсия пособие мына ошол күндөрдө түшкөн налогдор менен кылып атабыз. Күндөрдү 10 жыл мурун алып койгонубузда ушинтип турбайт эле. Мамлекет салат эле мына частниктер салып атат буларды. Буларга да рахмат, частниктер салгандарга. Бирок мамлекет салат. Полицияны салабыз. Апрелдин 1-инен баштап эмгек акыларыңарды дагы кичине көтөрөбүз. Ылдый жагын өйдөраак көтөрөбүз. Ошондо анан кадрлар жана айтып аткан дефицит кадрларыңыздар келет. Зарплатаңарды бийик кылса эле баары эле чуркайт да келип иштейт дейт да. Атомру 5000, 8000 зарплатага ким иштейт эле. Ошон үчүн бардыгы диге чет өлкөлөргө чыгып кеткен да көп. Азыр деле мына Астанада, Москвада канча врачтарыбыз, медсестраларыбыз. Ошо медиктер ипотекага квартира медиктер. Алдагы мына азыр 5,5 миллиард сом беребиз. Январда икке бөлүп беребиз. Ошо медик, мугалимдер биринчи очередь ошолорго баарына доступный кылалы деп атабыз. 25 жылга чейин, 20-25 жылга. Анткени ошо зарплатаңар мисалы бир 20 миң зарплата алсаңар, ошонун 10 миңин төгүп коюп, 10 миңи чөнтөгүңөрдө калгыдай кылабыз да. Ошого ошондой политикага жеткирдик аны. Эми только акча бөлүп беришибиз керек. Азыр 1000ге жакын эле кишиге квартира берилди ушу 10 айдын ичинде, 9 айдын ичинде. 1900 канча миң да, 900 канча кишиге. Азыр эми 5,5 миллиард бөлсөк, дагы бир жок дегенде бир 3000-4000 кишиге берилет. Кандай проблемалар бар? Эми негизги проблема бизге кадр эми жердин баарындагыдай элечи. Атак эми жумушубузду аткарып атабыз. Быйыл эпидемия менен коронавирус менен иштеп, пандемияда биз прививканы 75% бүгүн аткардык. Буюрса Скөл областы. Аларга коебуз. Булар эң чоң проблема, эң чоң проблема. Бул больница курш керек. Эң туура. Эң чоң. Калганда болсо тигилер мелочта аткарып өзүбүз эле кыла беребиз. Анан сиз бул жерде Жер барбы мындай? Бар. Проекти бар, жери бар, бүт бар. Проекти дагы бар. 2009 даярдалганда. Болду, проектсин бербегине алып келди, проектсин салалы, салып берели. эң чоң проблема. Калгандары болсо өзүбүз эле министрлер чече берет да. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 30 декабрда Ысык Көл облустун Каракөл шаарында орун алган жаңы гемодиализ борбору менен таанышты. Мамлекет башчысы гемодиализ борборунун ишмердүүлүгү, ал жерде түзүлгөн шарттар менен таанышып, медициналык жайларды жана палаталарды карап чыкты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында бөйрөк оорусунан жабыркагандардын саны жыл сайын өсүп, мурда сатылып алынган аппараттар эскирип калган. Жеке компаниялардын бири тарабынан салынган Каракөл шаарындагы жаңы гемодиализ борбору 70ке чейин адамды тейлей алат. Мамлекет башчысы бул долбоордун маанилүү ролун белгилеп, мындай диализ борборлорунун өлкөнүн аймактарында ачылышы калктын өз убагында жана сапаттуу медициналык жардамга жетүүсүн камсыз кылып, ошондой эле медициналык тейлөөнү жакшыртаарын баса белгиледи. Кошумчалай кетсек, мындай диализ борборлорунун республиканын аймактарында ачылышы калктын өз убагында жана сапаттуу медициналык жардам алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылып, жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатат. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык кыргызстандыктар жаңы жылдан кийин 9 күн эс алышат. Жаңы жыл майрамынан кийин жумушчу күндөрү башка күндөргө жылдырылып, 9 январга чейин эс алуу күн деп жарыяланган. 2022 жылдын 15 январындагы дем алыш күнү, 4 январдагы иш күнгө, 26 февралдагы дем алыш күнү, 5 январдагы жумуш күнгө, 26 марттагы дем алыш күнү, 6 январдагы жумуш күнүнө жылдырылды. Деген менен майрамдын алдында атайын кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Алардын катарында медицина кызматкерлерине дагы министрликтин буйругу менен кадимкидей жумуш күнү белгиленген. Медицина кызматкерлери 1 январда бул суббота күн болот экен. 2 январ бул воскресенье күн болот экен. Мына ошол 2 күн биздин медицина кызматкерлери дем алышта болот. Бирок ошол эле күндөрү сөзсүз түрдө бардык медицина мекемелеринде күзөттөгү врачтар, медайымдар сөзсүз түрдө иш алып барышат. Ал эми 7 январда дагы
ошол күнгө дагы ошо күзөткө дарыгерлер медальдар коюлат. Мектеп окуучулары үчүн кышкы каникул 31 декабрдан 11 январга чейин созулат. Ошентип окуучулар 12 күн эс алып, окуу 12 январда башталары министрлик тарабынан кабарланды. 10 январдан кийин ушу немдер окуу процесс башталат да. Ал эми мугалимдер болсо 9-на чейин кадимкидей эле эс алышат. Ошо 9-нан кийин ал уже секцион иштей башталат. 10-11 секцион иш болот, анан 12-синде уже процесс башталат, окуу процессичи. А 19-на чейин бардык мугалимдерлер эс алышат бардыгыча. Ал эми калкка керектүү кызмат көрсөткөн мекемелер кезектешип иш жүргүзүшөт. Муниципалдык мисалы биздин тазалык шаардык ишканалар булар иштейт. Майрам күндөр билесиздер, бир топ эме болот, ошого байланыштуу биздин мисалы тазалык ишканалары, коммуналщиктер, электр энергетиктер булар өзүнүн баары күчөтүлгөн милдет ишин аткарат. Мына биздин өзүбүздүн өкүлчү алып көрсөтөт эле, биз график боюнча баш дежурстводо болобуз. Иш күнү эгер кайрылар болуп калса, каалоолор боюнча бул жерде биздин аппаратта орунбасарларыбыз постоянно иштей алабыз негизи. Мекеме ишканалар жумушчу күнү тууралуу маалыматтарды жарыялап, кайрылатуучу жарандарга эскертмелерди берүүдө. Жаңы жылдык дем алышта калкты тейлөө борборлору менен жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмдөрү иштебейт. Аталган бөлүмдөр өлкө аймак боюнча 10 январдан тарта ишин баштайт. Министрлик даяр болгон документтерди алып кетүүдө жана каттоо маселелерин чечүүдө алдыдагы дем алыш күндөрдү эске алууну сунуштайт. Ошондой эле УНА мамлекеттик мекемесинин борбордук аппараты жана аймактык бөлүмдөрү 2022 жылдын 9 январына чейин жабык болот. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Буга байланыштуу УНА мекемеси айдоочуларды алдыдагы дем алыш күндөрүн эске алуу менен алдын ала каттоого туруп, керектүү документтерди алууну эскертет. Мамлекеттик ишканаларда 31 декабрдагы жумуш убактысы 1 саатка кыскарат. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Жолдорду салып атабыз, зарплаталарды көтөрүп атабыз, пенсия пособие мына ошол күндөрдөн түшкөн налогдор менен кылып атабыз. Күндөрдү 10 жыл мурун алып койгонубузда ушинтип турбайт эле. Мамлекет салат эле, мына частниктер салып атат буларды. Буларга да рахмат, частниктер салганына дагы. Бирок мамлекет салат. Полицияны салабыз. Апрелдин 1-нен баштап эмгек акыларыңарды дагы кичине көтөрөбүз. Ылдый жагын өйдөраак көтөрөбүз. Ошондон кадрлар жана айтып аткан дефицит кадрларыңыздар келет. Зарплатаңарды бийик кылса эле баары эле чуркайт да келип иштейин дейт да. Атом мурун 5000-8000 зарплатага ким иштейт эле. Ошон үчүн бардыгы диге чет өлкөлөргө чыгып кеткен да көп. Азыр деле мына Астанада, Москвада канча врачтарыбыз, медсестраларыбыз жүрөт. Ошо медиктердин ипотекага квартира медиктер. Алдагы мына азыр 5,5 миллиард сом беребиз. Январда икке бөлүп беребиз. Ошо медик, мугалимдер биринчи очередь ошолорго баарына доступный кылалы деп атабыз. 25 жылга чейин, 20-25 жылга. Анткени ошо зарплатаңар мисалы бир 20 000 зарплата алсаңар, ошонун 10 000-ин төгүп коюп, 10 000-и чөнтөгүңөрдө калгыдай кылабыз да. Ошондой политикага жеткирдик аны. Эми только акча бөлүп беришибиз керек. Азыр 1000ге жакын эле кишиге квартира берилди ушу 10 айдын ичинде, 9 айдын ичинде. 900 канча миң да, 900 канча кишиге. Азыр эми 5,5 миллиард бөлсөк, дагы бир жок дегенде бир 3000-4000 кишиге берилет.